Достук чек ара бекетинин Өзбекстан тарабындагы өтмөгү күндөгүдөн башкача маанилүү майрам шаңына бөлөнгөн. Анын себепкери Кыргызстандын өкмөт башчысы баштаган министрлер, өкмөттүн областтардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ошондой эле чектеш региондордун аймактык органдарынын жетекчилери баштаган курамдын багыты коңшу өлкөгө бурулган. Эскерте кетсек, 2017 жылдын сентябрь айында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиеевдин Кыргызстанга болгон сапарында өкмөт аралык өз ара ымала жөнүндө меморандум кабыл алынган болчу. Ага ылайык эки өлкөнүн чектеш областтарынын бийлик өкүлдөрүнүн кеңеши түзүлгөн. 29 мартка белгиленген бул жолугушуу дал ошол меморандумдун уландысы. Күнөстүү Фергана бул облустун жалпы географиялык аянты 6800 км квадраттуу түзүп, 15 район жана 6 ири шарды өз ичине камтыйт. Дал ушул Фергана шаарында бүгүн Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттөр аралык мамлекеттик деңгээлдеги сүйлөшүүсү каралган. Бирок бул сүйлөшүү ЖМК өкүлдөрүнүн катышуусу жок, жабык эшик артында жүрүп жатат. Маалыматтарга караганда бүгүн бир топ келишимдерге жетишүү каралган. Эки өлкөнүн премьер-министри Сапар Исаков жана Абдулла Ариповдардын жабык эшик артында өз ара сүйлөшүүсү бир эле журналисттерде эмес, эки өлкөнүн тең тийиштүү жетекчилерин 4 саат аралыгында сыртта калуусун шарттады. Бир күндүк жолугушууда соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү боюнча маселелер талкууланары айтылган эле. Эки өлкөнүн тең бири-бири менен соода сатыкты байланыштырган тармактары бар. Мисалы, Өзбекстан Ош облусунда жетиштирилген алма, картошкага, эт жана балга кызыгуу артып келген болсо, эми өлкөнүн жайыт аянттарын ижарага алуу сунушун киргизип жатыптыр. Булар дагы Анжан областта бизден суранып атат. Бүгүн ушул биздин алыскы жайыттарыбызды булар союз мезгилинде пайдаланып жүрүшкөн да. Ушул жайыттарды дагы кайрадан бир келишим түзсөк, сүйлөшсөк деп атат. Мен дагы азыр бүгүн айттым, ушул жакын арада ушул райондун бардык акимдерин алып, тиешелүү жетекчилерди алып бир чоң делегация менен ошо Анжан областына келсек, ушуну сүйлөшүп, биз бул дагы биздин областтын экономикасын көтөргөнгө бир топ оңой жол эле да. Ош облусу Өзбекстан менен 241 километр чектешет. Ушул кезде 37 километр аралык тактала элек. Эгерде чек аралардын баары такталып, бир чечим тапса, анда товар айлантуу көлөмү артып, эки өлкөнүн тең экономикалык өнүгүүсүнө чоң өбөлгө түзүлмөкчү. Андижан вилаяты менен бир эле сан менен сүйлөй турган болсом, Андижан облусу менен Ош облусу жана Жалал-Абад облусу ишкерлердин ортосунда 2016 жылы $10 миллион экспорту жүзөгө ашырсак, 2017 жылы бул көрсөткүч $60 миллион жеткен. Бүгүнкү жолугушууда келечекте жүзөгө ашыра турган иштерибиз, айрым чек арадагы көйгөйлөрдү чечкенге аракет кылып жатабыз. Губернаторлорду учурашууда Кыргызстандан цемент, көмүр, ошондой эле текстиль, башка продукцияларды биз сунуштап атабыз. Бул жактан болсо ушул автоунаа тетиктерин сунуштап атышат. Пластмасстан мына изделияларды. Узак убакытка созулган бул сүйлөшүү чек ара маселесин да чечет деп үмүт арттырган болчу. Бирок кандай жыйынтыкка келгени белгилүү болбой, иш-чара жыйынтыкталды. Мында Өзбек премьер-министри жолугушуу жемиштүү болгонун белгилеп, жыйында эки тарап көп маселе боюнча бир пикирге келгенин билдирди. Кыргызстандын өкмөт башчысы чектеш жайгашкан аймактардын кызматташтыгы эки тараптуу мамилеге өзгөчө, маанилүү жана күн тартибине коюлган маселелер боюнча келише алганын айтты. Кандай келишим кайсыл тарапка жемиштүү чечим болгону сыр бойдон кала берди. Мерим Абдилажанова, Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс, Өзбекстан.